Саламатсыздарбы? Мен Алтын Арыстанбекова. Менин каналымда видеону көрүп жатасыздар. Бүгүн мен конокко Канатбек Азиз деген кыргыздын сымбаттуу жигитин чакырдым. Канатбек Азизди көпчүлүгү тааныйт, чет өлкөдө дагы көпчүлүк тааныйт. Анткени Канатбек Азиз деген жигит юридикалык илимдердин доктору болуп саналат. Ата Мекен фракциясы парламенттеги жакында эле ошол Канатбек Азиз деген биздин жараныбызды кече жакында кызмат бошогон акыйкатчы кызматына сунуштап жатышат. Бүгүн Канатбек Азиз мага конокко келди. Азыр мени тартып атат. Эмесе мен сизди тартайын. Менин суроолорума даярсыздар? Даярмын. Саламатсызбы, Канат? Канатбек Азиз, эмне үчүн Канатбек Азиз? Ушундан баштабайлыбы? Атамдын аты Азиз. Мен фамилиям Абдукадыров болуп да келген. Кээ-биркилерде баягы оппозиция учурунда болуп жүргөнүбүздө билесиңер, баягы негатив социалдык тармактарда кара пиар кылганда бул мошенник экен, фамилияларын алмаштырыптыр, бир нече алмаштырыптыр деген бул жалган. Эмнеге дегенде мен атамдын атын баягы орусча айтканда Уюкевич деп эмне кылабы, баягы тарыхта калсын деп Канатбек Азиз деп алгам. Атамдын аты Азиз. Өзүмдүн атым Канат. Жалал ата төрөлгөм, кыргызмын, улутум кыргыз. Канат, айтсаңыз, юридикалык доктору наам деп коебу? Ошол наамды жашыңызды канчада мен билбейм, бирок менден кичүүсүз. Ошентсе дагы жаш туруп ошо юридикалык доктору наамын алганыңызды мен билем, куттуктагам Facebook'та. Ошол боюнча бир аз айта кетсеңиз. Баянамамды айтып кете турган болсом, 2005-жылы мен Академия МВДни бүткөм, Эргешалиев атындагы. Анан аз маз милицияда иштеп, 2005 сентябрь айында мен Санкт-Петербург шаарына Урус Федерациясына кеткем. Анда Санкт-Петербургский университет МВД России деп адъюнктура, аспирантурасы болгон. Аякка аспирантурага өткөм, тапшырып. Биякта бир нече конкурстарды өтүп, аякта 3,5 жыл окуп, сабакта бергем, конституционное муниципальное право деген сабактарды дагы өткөм. Аякта кандидаттыкты жактап, анан Кыргызстанга 2009-жылы апрель айында мен кайткам. Ошу 2005 жылдан баштап мен илим менен алекмин, дайыма эле юридикалык илим менен. Ошол себептен дайыма эле, мисалы үчүн кээ-бирки илимпоздор кандидаттыкты жактап туруп, кандидаттык наамды алдым, ушу менен эле бүттү деп эле илимди мындай жиштирип эле коюшат да. Бирок андай кылбастан мен илим менен дайыма эле. Бирок тилекке каршы 2010 жылы менин темам өзгөчө болуп калган, саясатта дагы аралашып калганым үчүн билесиңер, Центр избиркомдо дагы БШКда иштеп калдым. Ооба. Саясатта аралашып калып, шайлоо кандай өткөнүн, анан азыркы Кыргызстандагы президенттик институту деп, саясий укуктук талдоо деп мен докторский теманы алып, 2016 жылы 32 жашымда докторский жактагам. Ал эки илим тармагында болуп калган. Бирөөсү политология, экинчиси юриспруденция, юридикалык илимдер болуп калган. Ушул себептен кээ-биркилер мисалы үчүн саясий илимдердин доктору дейт, кээ-биркилер мисалы үчүн юридика илимдердин доктору дейт. Бирок экөө тең туура эле келет. Эмнеге дегенде илим менен саясат менен мисалы үчүн укук бул мына бир нече бири-бирине мындай тыгыз байланып келип аткан нерсе да. Андан тышкары, мисалы үчүн омбудсменге эмнеге барып калдың деген, эмнеге мындай чечим алдың деген сөз болот. Мен мисалы үчүн 2002 жылдан бери бул пайда болгон институт Кыргызстанда азыркы толугу менен потенциалын реализация кылган жок деп эсептейм да азыркы учурда. Анан мисалы үчүн тажрыйбасына караганда, ишмердигине караганда бул институттун тилекке каршы кээ-бирки омбудсмендер, мен фамилияларын айтпай эле коерин, саясатка киришип, саясий оюндорго да кирип калган оюн эмнелер болгон да, мисалы үчүн учурлар болгон. Бизде табигатына караганда, биздеги институттун формасы, омбудсмен институттун формасы бизде парламенттик институт. Мисалы үчүн бизде парламенттик өкүл деп эсептелет да. Мисалы үчүн башка эмнелерде ошол эле Казакстанда аткаруу бийлигинин өкүлү деп эсептелет, мисалы үчүн омбудсмен институту. Бирок мындай дүйнөдө көп эле тажрыйбага караганда көп эле формалары бар. Бирок бизде, мисалы үчүн мен өзүм бара турган болсом дагы азыркы биринчиден парламенттин өкүлү бул сөзсүз. Экинчиден бул мындай өзү негизден орган элдин ортосундагы жана бийликтин ортосундагы орган болуп эсептелет да.
Мисалы үчүн кээ биркилер социалдык тармактарда дагы кээ бирки эксперттер, активисттер айтып атпайбы, бул институт бизге керек эмес деп. Бул институт бизге керек, бирок бул институт өзү мындай толугу менен өзүнүн болгон функцияларын толугу менен мындай аткарбай атабы? аткарылбай атат, анан жашоого дагы толугу менен кирген жок деп эсептейм да азыркы учурда. Анан тилекке каршы азыркы институт мындай орусча айтканда бир коркунуч пугало эле катары болуп калганда, СИЗОго барып эле коркутуп коюп омбудсмен жетип келет экен, сотко келип калат экен, омбудсмен болуп жетип келет экен деп эле сөз эле болуп калган. Бирок тилекке каршы андай эмес. Институт омбудсмена мисалы үчүн мен азыр бир-эки юристтер менен дагы кеңешип талкуулап бул маселени, менин өзүм оюм, адамдын укук жана эркиндиктери ал төрөлгөндөн баштап өлсө дагы, бул дүйнөдөн өтүп кетсе дагы анын укуктары болот. Мисалы үчүн өзүңөр билесиңер, аны баягы орусча айтканда на достойное захоронение деп коет. Право на неэксгумацию деп коет, или эксгумацию деп коет, туурабы? Мисалы үчүн биз аны мүрзөдөн жөн эле чыгара албайбыз. Мындай демекчи, мындай укуктары бар экен. Андан тышкары дагы тилекке каршы азыркы учурда бизде мигранттардын маселеси дагы аябай катуу бир проблема болуп калган. Бирок мыйзамына карасаң, ошол эле акыйкатчынын мыйзамына карасаң, толугу менен баягы кыргыз жаранынын укугун, адамдын укугун жана эркиндиктерин коргоо Кыргызстанда эле эмес, мисалы үчүн жаран болуп за ее пределами, мисалы үчүн Кыргызстандан дагы нары деп эсептелет дегенде эмне бар да. Мен мисалы үчүн бул эгер Кудай жалгап бул должностько келип кала турган болсом, бул кызматка пешенетте жазылган болсо, мен толугу менен өзүм дагы кече өзүмдүн видео обращениемде дагы айтып кеттим, толугу менен болгон күчүмө дагы, болгон салымымды дагы бул кызматка элге пайда алып келейин деп өзүм мындай аракетимди кылам. Канатбек мырза, айтсаңыз. Мен энемин, менин кызым бар кичинекей. Анан күн сайын телевизордон болобу, радиодон болобу, гезиттен болобу жаш балдарды зортуктагандар аябай көбөйдү да, ошо зөкүрлөр көбөйдү да. Анан мен Facebook пайдалануучу катары, журналист катары ар дайым жазам да. Жанагы өзүңүз жакшы билесиз, Россия Федерациясында окугансыз. Россия Федерациясында орусча айтканда бар эме деген, при президенте уполномоченный по правам ребенка деген бар. Институт бар ошондой. Ошондо канча адам иштейт мен билбейм. Бирок деген кайсы жерде баланын укугу бузулса, ошол эме уполномоченный, жанагы кыргызча кантип аталат, уполномоченный, ошол барып баланын укугун, атайын өкүл ошол укугу корголгон жерге барып, кордолгон жерге барып, баланын укугун коргоп, аягына чейин чыгат да, ошо соттун аягына чейин, жазанын аягына чейин чыгат да. Бизде ошондой болбой атат. Бизде деген кичинекей эле ошол зөкүрлөрдү бир жаңсыл кыла тургандай бир мыйзам кабыл алып элек да. Казакстан жанагы кастрацияга өтүп алды. А бизде деген эч нерсе кабыл алына элек, мыйзам азыр кабыл алына элек да. Анан эми ушул нерсеге мен журналист катары жазып чыксам, элдер айтып атат да, омбудсменде бар, акыйкатчыда бар дейт. Атайын жаш балдардын үстүнөн ошол зордук зомбулук көрсөткөн боюнча, балдардын укугун коргоо боюнча бөлүм бар дейт да. Ошол бөлүмдү сиздин оюңуз буйрса, Кудайым кааласа, барып калсаңыз ошол акыйкатчы кызматына, ошол бөлүмдү кеңейтесизби, же ошол чындап эле атайын өкүл кылып президенттинби же өкмөттүн алдына кылып өткөрүп бересизби? Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Сизге туура эле айтышыптыр. Мисалы үчүн муну атайын бир орган кылып бөлүш керек эмес. Мисалы үчүн бул бир жагынан баягы бул функция омбудсмендин өзүндө дагы бар. Андан тышкары дагы мисалы үчүн экономика жагынан дагы карашы мүмкүн да. Мисалы үчүн дублирование полномочий кылып туруп, көбөйтүп, дагы бир органдын үстүнө дагы бир орган кылган ал туура эмес. Бөлүм дагы жетишпейт мындай караганда. Бирок биринчи кезекте мен педофилияга өзүм каршымын, өзүм позициямды дагы билдирип коеюн омбудсмен катары. Если бара турган болсом, омбудсмен болбосом дагы мисалы үчүн мен өзүм негизинен эле каршымын. Билесиңер, бизде көп жылдар мораторий болуп келген. 21 январда, по-моему, 2009 жылы биз баягы 2-чи факультативный протокол кошулуп, бизде Кыргызстанда баягы өлүм жазасы болбойт деген нормага биз эмнеге келишимге түзүп койгонбуз да, киргенбиз. ООНдун уставына карап туруп, бирок мен өзүм ал туура эмес. Анан конституцияга да жазып чыкканбыз. Ошол себептен бул проблемалар да көп. Бул бир жагы. Бирок тилекке каршы азыркы учурда сот системасы дагы бир чоң проблема болуп атпайбы? Мисалы үчүн эмне себептен ошол эле педофилдер дейбиз да, мындай. Эми мындай караганда булар баягы преступниктер деп эсептелет, туурабы?
кылмышкерлерди, мисалы үчүн азыркы учурда. Бул система тергөөнүн маселесинде дагы, мисалы үчүн сот маселесинде дагы бул нерсе бүтүп эле кетип атат да. Бул мисалы үчүн бул эмнеде укук коргоо маселеси, сот системасы баягы күчөйүп, прозрачный болмоюнча бул маселе мындай толугу менен чечилбейт деп эсептейм да. Бул бир нече мисалы үчүн бир эле орган омбудсмен деле эмес. Бул сот системасында дагы ошол эле милиция болобу, ошол эле допустим прокуратура болобу, толугу менен бир системада каралганда ошол учурда толугу менен укук коргоо маселеси көтөрүлөт. Мен башында эле айтып кетпедимби? Укук коргоо маселеси тилекке каршы саясий бир органга айланып кеткен. Бирок мындай караганда, функционал жагынан караганда, мунун проблемалары аябай көп андан тышкары. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда көп жарандар баягы биринчи ишенбейт бул органга. Экинчисинен баягы көп преступление, баягы орусча айтканда латентный характер носит деп коет да, мындайчы. Жөн эле мындай кой ал проблема менен бирөөгө кайрылбайын же эл укпасын, өзүм эле бүтүрүп алам деген менен бүтүп кеткен да. Андай болбош керек. Ошол себептен мисалы үчүн бир эле мен дагы бир көз карашым бул институтка мына ишеним кайтаруу деген маселеси болуш керек. Чоң рахмат маегиңизге. Анда эмесе сиздер Алтын Арстанбекованын YouTube'дагы каналында омбудсмен акыйкатчы кызматына ишеним менен, күч менен, жашынакай билими менен бара жаткан Канатбек Азиз менен болгон маекке күбө болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин. Рахмат. Так.